Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vessalamu ala khatamil anbiya vel mursalin. Урматтуу мусульман бир тууганым, эгерде сизге жер бетиндеги бардык Аллах Тааланын жараткан макулуктары истигфар айтып, дуа тиленип туруусун каалай турган болсоңуз, адамдар эле эмес, же периштелер эле эмес, балким жер бетиндеги бардык Аллах Тааланын жараткан жандуу жана жансыз заттары, асмандагы бардык топ периштелер сизге Аллах Тааладан истигфар айтып, кылган күнөөлөрүңүзгө дуа кылууну каалай турган болсоңуз, анда буга алып баруучу 3 жол бар. Биринчиси азан айтыштык. Эгерде азан айтуу колдон келбей турган болсо, анда азан айтылып жаткан кезде азанчынын артынан кайталап туруштук. Мына ушул жер бетиндеги бардык макулуктардын жана асмандагы периштелердин азанчыга жана азанды кайталаган адамга дуа тилек айтып турушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде айтат: "Ягфируллаху лил муаззини мунтаха азанихи." Аллах Таала азанчынын үнү жеткен жерге чейин анын күнөөсүн кечирип коет. "Ва ястагфиру лаху куллу ратбин ва ябисин самия саутаху." Жана анын үнүн уккан жандуу жана жансыз заттардын баары ага истигфар айтышат дейт. Демек, урматтуу мусульман бир тууганым, азанчынын үнүн уккан асмандагы периштелер болсун, жердеги кандай жандуу жана жансыз зат болсун, кумурска болсун, чымын болсун, чиркей болсун, кандай таш болсун, дарак болсун, чөп болсун, кандай нерсе боло турган болсо дагы азанчы адамга жана азандын артынан кайталаган адамга бардык нерсе дуа кылып турушат экен. Жана пайгамбарыбыз бир хадисинде айтат, пайгамбарыбыздын доорунда мына ушул азандын соогун билген кезде сахабалар талашып калышат. Алар жарышат: "Я Расулаллах, азанчылар бизден сооптон өтүп кетти. Биз аларга жетпей жатабыз" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эгерде азанчы азан айткан болсо, силер дагы мына ошондой артынан кайталап тургула. Ошондо азанчы жеткен соопко силер дагы жетесиңер" деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндап берет. Демек, биринчи жол периштелердин дуасына жетүү үчүн азан айтуу керек экен. Азан айтууга өтө тырышыш керек. Азан айтуунун мындан дагы башка сооптору өтө көп. Азан айтууга бекем болушу керек. Азан айтууда биз жарышып айтышыбыз керек. Андан кийинки экинчи жол талабел илим. Илим талап кылыштык. Өзгөчө шарият илимдерин үйрөнүштүк. Бул бир эле периштелер эмес. Жада калса деңиздин астында жаткан балыктар дагы, жер бетиндеги кандай зат болсун, ушунун баары илим талап кылуучу адамга истигфар айтып, дуа кылып турушат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен салака тарикан ялтамусу фихи илмен." Илим талап кылып Аллах жолуна чыккан адамга Аллах Таала бейишке баруучу жолун жеңилдетет. "Ва иннал малаиката ла тадау ажнихатиха ридан ли талибил илм." Илим талап кылуучуга разы болгон абалда периштелер өз канаттарын жайып турушат. "Фа инна талабал илми ястагфиру лаху ман фис самаи вал ард хатта ал-хитана фил ма'a." Илим талап кылуучуга асман ээлери жана жердеги бардык заттар ага истигфар айтып турушат. Жада калса суунун астында жаткан балык дагы илим талап кылуучу адамга истигфар айтат дейт. Урматтуу мусульман бир тууганым, өтө фазилеттүү амал. Аллах Тааланын динин үйрөнүп, илим талап кылыштык. Илим талап кылган кезде медресеге барып үйрөнөсүзбү, же мечитке барып үйрөнөсүзбү, же үйүңүздө отуруп алып ушул телефон аркылуу сабак угасызбы, же китеп аркылуу окуйсузбу, мунун баары сиз илим талап кылууга кошулуп кетет. Пайгамбарыбыз хадисинде көрүнүп бара турган болсоңуз, "Куллу шайин" дейт. Кандай гана нерсе болбосун, ушул адамга истигфар айтат. Илим талап кылуучуга дуа кылат. Анын күнөөлөрүнүн кечирилүүсүн Аллах Тааладан тиленип, суранып турушат дейт. Жер бетиндеги бардык нерселер. Ошондуктан урматтуу мусульман бир тууганым, биз илим талап кылууга аракет кылалы. Аз болсо дагы, күнүнө жок дегенде 5 мүнөт болсо дагы илимге убакыт ажыратып, илим алып тура турган болсок, биз өзүбүздүн илимибизди өстүрүү менен биргеликте эле акыретке пайдалуу илимди үйрөнүү менен биргеликте эле биз жер бетиндеги бардык
жанды жана жансыз заттардын дуасына эришет экенбиз. Асманда канча периштелер отурган болсо, ал периштелердин санын Аллах Тааладан башка эч ким билбейт. Ошол периштелердин баары ушул илим талап кылуучу адамга истигфар айтып турушат экен. Биз илим талап кылууга аракет кылышыбыз керек. Үчүнчү жол бул Аллах жолуна даават кылыштык. Адамдарга дин жеткириштик. Адамдарга таалим үйрөтүштүк. Бул дагы периштелердин жана жер бетиндеги бардык жандуу жана жансыз заттардын дуасына жеткирүүчү амал болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха ва малаикатаху ва ахла самавати вал ардин, хатта намлата фи жухриха, ва хатта ал-хута." Албетте Аллах Таала жана анын периштелери, асмандагы бардык заттар жана жердеги бардык заттар, жада калса уясында жаткан комурска дагы, суунун астында жаткан балык дагы ла юсаллуна аля муаллимин наси хайран. Адамдарга жакшылыкты үйрөтүп, даават кылуучуга аларга истигфар айтып, дуа тилек кылып турушат дейт. Мына урматтуу мусулман бир тууганым, өтө фазилеттүү амал. Аллах жолунда даават кылыштык. Аллах жолунда адамдарга жакшылыкты үйрөтүштүк. Адамдарга динди таратыштыктын соо мына ушундай. Асмандагы периштелер, жердеги бардык жандуу жана жансыз заттар сизге истигфар айтып турушат. Алардын истигфарын сиз түшүнбөшүңүз мүмкүн. Дарактын истигфарын, таштын истигфарын, өзүңүз айдап жүргөн малдын истигфарын, өзүңүз минип жүргөн эшектин, аттын сизге айткан истигфарын түшүнбөшүңүз мүмкүн. Бирок Аллах Таала булардын баарын айткан тасбихтерин, истигфарларын, намаздарын билип турат. Сиз Аллах жолуна даават кылып коюңуз. Аллах жолуна даават кылуудан тажабаңыз. Мечитте болобу, кайсы жерде болот, адамдарга сабак берүүдөн тажабаңыз. Мына ушундай улуу соопторго ээ болосуз. Албетте Аллах Таала периштелердин кылган дуасын сөз түрдө кабыл кылат, аны кайтарбайт. Аллах Таала жер бетиндеги башка жандыктардын кылган дуаларын кабыл кылат, аны кайтарбайт. Сиз Аллахтын динине мээнет кылып, адамдарга жакшылыкты үйрөтүп, алардын акыретте бактылуу болуусуна сиз себепкер болуп тура турган болсоңуз, пайгамбар алып келген динди аларга жеткирип, пайгамбардын вазифасын аткарып, пайгамбардын мураскору болуп, анын илимин үйрөнүп, илимин элдерге таратып тура турган болсоңуз, сизге сизди коштоп, сизди колдоп, жер бетиндеги бардык жандуу жана жансыз заттар сиз тарапта болушуп, сизге дуа кылып турушат экен. Эгерде жер бетиндеги кээ бир адамдар сизге каршы чыгып, сизге зыян бере турган болсо дагы, бирок сиз тарапта билип коюңуз, сан жеткиз периштелер турушат. Сиз тарапта сан жеткиз жандуу жана жансыз заттар турат. Суунун астындагы балыктар, токойдогу бардык жаныбарлар, сиз атын билген жаныбар дагы, билбеген жаныбарлар да турат. Жаратылыштын баары сизге истигфар айтып, сизге дуа кылып турушат. Аллахым ушул пенденин күнөөсүн кечир. Адамдарга даават кылып атат, адамдарга жакшылыкты үйрөтүп атат, сенин жолуңда илим алып атат, сенин жолуңда азан айтып атат деп, ушинтип сизге дуа кылып турат экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, биз мына ушул 3 амалдан гафилетте болбошубуз керек экен. Кана эле мына ушундай фазилеттүү амалды элдердин баары билгенде эле, баарыбыз Аллахтын динин үйрөнүп, Аллахтын динине чакыра турган болсок, бири-бирибизге жакшылыкты үйрөтүп, жамандыктан кайтарып тура турган болсок, албетте жер бетиндеги бардык заттар биздин баарыбызга дуа кылмак. Баарыбыз асмандагы периштелердин дуасында эскерилмекмиз. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.